22 bab. Ушул окуялардан кийин Кудай Ибраимди сынады. Ал ага Ибраим деди. Ибраим болсо мен угуп жатам деди. Ошондо Кудай мындай деди: жакшы көргөн жалгыз уулуң Исхакты алып Мория жергесине бар. Мен сага ал жердеги тоолордун бирин айтам. Ошол жерде аны бүтүндөй өрттөлчү курмандыкка чал. Ибраим эртең менен эрте туруп эшегин токуп, өзү менен кошо малай балдарынан экөөнү жана уулу Исхакты алып жолго чыкты. Бүтүндөй өртөлчү курмандык үчүн отун жарып алып, Кудай айткан жерге барды. Үчүнчү күнү Ибраим көз чаптырып алыстан ал жерди көрдү. Анан Ибраим малай балдарына: силер бул жерде эшек менен калгыла. Ал эми уулум экөөбүз тигил жакка барып сыйынып, анан силерге кайтып келебиз деди. Ибраим бүтүндөй өртөлчү курмандыкка дайындалган отунду уулу Исхактын жонуна артып, колуна от менен бычак алды. Анан экөө бирге жөнөдү. Ошондо Исхак атасы Ибраимга: ата деди. Ал: мен угуп жатам уулум деди. Исхак: от менен отум мына, ал эми курмандык чалынчу козу гана деп сурады. Ибраим ага: уулум, Кудай өзүнө чалынуучу бүтүндөй өртөлчү курмандыкка козуну өзү караштырат деп жооп берди. Анан алар андан ары жөнөштү. Ошентип алар Кудай айткан жерге келишти. Ибраим ал жерге курмандык чалынчу жай куруп, отундарды коюп, өз уулу Исхакты байлап, аны курмандык чалынчу жайга отундардын үстүнө жаткырды. Ошентип Ибраим өз уулу муузаш үчүн колун сунуп бычагын алды. Бирок асмандан Теңирдин периштеси Ибраим, Ибраим деп чакырды. Ал: мен угуп жатам деди. Периште ага: балаңа кол көтөрбө, ага эч нерсе кылба. Анткени мен эми сенин Кудайдан коркооруңду, мен үчүн жалгыз уулуңду да аябаганыңды билдим деди. Ибраим көз чаптырып караса, артында мүйүзү калың бадалга илинип калган бир кочкор турган экен. Ибраим басып барып ал кочкорду алып, уулунун ордуна бүтүндөй өртөлчү курмандыкка чалды. Анан Ибраим ошол жердин атын Жахабире деп атады. Ошондон улам Жахаба тоосунда караштырылат деген сөз айтылып калган. Теңирдин периштеси асмандан Ибраимди экинчи ирет чакырып мындай деди: өзүңдүн жалгыз уулуңду аябастан ушул ишти кылганың үчүн өзүм менен ант берем дейт Теңир. Эми мен сени алкагандан алкайм, сенин тукумуңду асмандагы жылдыздардай, деңиз жээгиндеги кумдай көбөйткөндөн көбөйтөм. Сенин тукумуң өз душмандарынын шаарларын ээлеп алат. Менин тилимди алганың үчүн сенин тукумуң аркылуу бүт жер жүзүнүн элдери бата алышат. Анан Ибраим малай балдарына кайтып келип, алар менен бирге Беершебага жөнөдү. Ибраим Беершебада жашап турду. Бул окуялардан кийин Ибраимга мындай кабар айтылды: Милкада сенин бир тууганың Нахорго бул уулдар төрөп берди. Тум баласы Усту, анын бир тууганы Бузду, Рамдыктардын атасы Кемуэлди, Кесетти, Хазону, Пилдашты, Жидлапты жана Бетуэлди. Бетуэлден Ребека төрөлдү. Ушул 8 тең Ибраимдин бир тууганы Нахорго Милка төрөп берди. Рейм аттуу күң аялда Тебахты, Гахамды, Такашты жана Маханы төрөдү. 21 бөлүм. Иерусалимге жакын жердеги Зайтун тоосунун этегиндеги Бейтфагия айылына келишкенде, Иса эки шакиртин мындай деп жөнөттү: айылга кирсеңер байланып турган бир ургаач эшекти, койдикти көрөсүңөр. Чечип алып мага алып келгиле. Эгерде бирөө бирдеме десе, булар Теңирге керек дегиле. Ошондо ал дароо берет. Мунун баары пайгамбар аркылуу айтылган бул сөздөрдүн аткарылышы үчүн болду. Сион кызына: сага өзүңдүн момун падышаң келет, ал ургаачы эшекке койдукке минип келет деп айткыла. Шакирттер барып Иса буйругандай кылышты. Ургаачы эшекти, койдукти алып келип, үстүнө чапандарын салып, Исаны мингизишти. Элдин көпчүлүгү өздөрүнүн кийимдерин, айрымдары болсо курма дарактарынын бутактарын кесип алып жолго төшөп жатышты. Исанын алдартындагы эл: дөөттүн уулуна даңк, Теңирдин атынан келе жатканга алкыш, эң жогорудагыга даңк деп кыйкырып келе жатты. Иса Иерусалимге киргенде бүт шаар кыймылга келип, бул ким деп сурап жатты. Эл болсо бул Галилеянын Назарет шаарынан чыккан Иса пайгамбар деп жооп берип жатты. Иса ибадатканага кирип, андагы сатуучулар менен сатып алуучулардын баарын кууп чыкты. Акча алмаштыруучулардын үстөлдөрүн, көгүчкөн сатып отургандардын орундуктарын көңтөрүп таштады. Аларга мындай деди: ыйык жазууда: менин үйүм сыйынуу үйү деп аталат деп жазылган. Силер болсо аны каракчылардын уюгуна айландырып жатасыңар. Ибадатканада Исанын жанына сокурлар жана майыптар келди. Иса аларды айыктырды. Башка ыйык кызмат кылуучулар менен мыйзам окутуучулар Иса кылып жаткан ажайып иштерди, ибадатканада дөөттүн уулуна даңк деп кыйкырып жаткан балдарды көргөндө кыжырданышып, Исага:
Булардын эмне деп жатканын угуп жатасыңбы дешти. Иса аларга: ооба. Эмне, силер наристелер менен эмчектеги балдарга өзүңдү даңктаттың деген сөздөрдү такыр окуган жок белеңер, деди да ал жерден кетип калды. Шаардан чыгып Битанияга келип, түндү ошол жерден өткөрдү. Эртең менен шаарга кайтып келе жатканда Иса ачка болду. Жолдун жээгиндеги анжыр дарагын көрүп, анын жанына келди. Жалбырагынан башка эч нерсеси жок экенин көрүп, даракка мындай деди: мындан ары сенде эч кандай жемиш болбосун. Анжыр дарагы ошол замат куурап калды. Муну көргөн шакирттер анжыр дарагынын тез эле куурап калганы кандай деп таң калышты. Иса болсо аларга мындай деп жооп берди: силерге чындыкты айтып коеюн, эгерде ишенимиңер болсо, шектенбесеңер, анда анжыр дарагына кылынганды гана эмес, мына бул тоого да ордуңан көтөрүлүп деңизге түш десеңер айтканыңардай болот. Ишеним менен сыйынсаңар, сураганыңардын баарын аласыңар. Иса ибадатканага келип, элди окутуп жатканда, башкы ыйык кызмат кылуучулар менен аксакалдар жанына басып келип: муну сен кайсы бийликтин негизинде кылып жатасың? Мындай бийликти сага ким берди деп сурашты. Иса аларга мындай деди: мен да силерге бир суроо берейин. Эгерде мага жооп берсеңер, мен да силерге муну кайсы бийликтин негизинде кылып жатканымды айтам. Жакандын чөмүлдүрүүсү кимден эле? Кудайданбы же адамданбы? Алар өзүрө акылдашып, эгерде Кудайдан десек, анда ал бизге: анда эмне үчүн жаканга ишенген жоксуңар дейт. Адамдардан десек, элден коркобуз, анткени баары жаканды пайгамбар деп эсептешет дешти. Анан Исага: билбейбиз деп жооп беришти. Ошондо Иса аларга: кайсы бийликтин негизинде кылып жатканымды мен да силерге айтпайм деди. Кандай деп ойлойсуңар? Бир адамдын эки уулу болгон экен. Ал биринчисине келип: уулум, барып жүзүмдүгүмдө иштегин дейт. Бирок ал барбайм деп коюп, кийин анысына өкүнүп иштегени барат. Экинчи уулуна келип ошону эле айтат. Анысы: баратам кожоюн деп коюп, барбай коет. Экөөнүн кимиси атасынын каалоосун аткарды? Биринчиси деп жооп беришти. Иса аларга мындай деди: силерге чындыкты айтып коеюн. Салык жыйноочулар менен бузулган аялдар Кудайдын падышачылыгына силерден мурун барышат. Анткени жакан силерге туура жолду көрсөткөнү келген, бирок силер ага ишенген жоксуңар. Салык жыйноочулар менен бузулган аялдар ага ишеништи. Муну көргөндөн кийин да өкүнгөн жоксуңар, ишенген жоксуңар. Дагы бир үлгү насаат аңгемени угуп алгыла. Бир кожоюн жүзүм багын отургузат. Аны дубал менен курчап, жүзүм сыгылуучу жай жасап, күзөт мунарасын салат. Анан жүзүмдүгүн жүзүмчүлөргө тапшырып, өзү башка жакка кетет. Түшүм жыйноо убагы жакындаганда, жүзүм жемишинен алдыртыш үчүн кулдарын жумшайт. Жүзүмчүлөр болсо анын кулдарын кармап алып, бирин сабашат, бирин өлтүрүшөт, бирин таш баран калышат. Ошондо ал мурункудан да көп кулун жөнөтөт. Жүзүмчүлөр аларга да ошондой эле мамиле кылышат. Акырында кожоюн: уулумдан уялышаар деп уулун жөнөтөт. Бирок жүзүмчүлөр анын уулун көрүшкөндө өз ара: бул мурасчы, жүргүлө аны өлтүрүп мурасына ээ бололу дешет. Аны кармап алып, жүзүмдүктүн сыртына алып чыгып өлтүрүп салышат. Жүзүмдүктүн кожоюну кайтып келгенде, бул жүзүмчүлөрдү эмне кылат? Алар ага: бул зулумдарга ал азаптуу өлүм өкүмүн чыгарат. Жүзүмдүктү болсо түшүмүн өз маалында жыйнап бере турган жүзүмчүлөргө тапшырат деп жооп беришти. Ошондо Иса аларга мындай деди: ыйык жазуудагы куруучулар жаратпай койгон таш бурчтун негизи болуп калды. Бул теңирден, бул биздин көзүбүзгө укмуштуу көрүнөт деген сөздөрдү такыр окуган жок белеңер. Ошондуктан силерге айтып коеюн, Кудайдын падышачылыгы силерден тартылып алынып, жемишин бере турган адамдарга берилет. Ал ташка жыгылган адам өлөт. Ал эми ал таш кимдин үстүнө куласа, аны басып өлтүрөт. Бул үлгү насаат аңгемелерди уккан башкы ыйык кызмат кылуучулар менен фарисейлер Исанын өздөрү жөнүндө айтып жатканын түшүнүштү. Алар Исаны колго түшүрүүгө аракет кылышты, бирок элден коркушту, анткени эл аны пайгамбар деп эсептечү. 11 бөлүм. Эл башчылар Иерусалимде жашап калышты. Ал эми калган элдин 1/10 бөлүгү Иерусалимде жашаш үчүн, калган 9 бөлүгү башка шаарларда жашаш үчүн өкчөмө таш ыргытышты. Эл өз ыктыяры менен Иерусалимде жашоого макул болгондордун баарына батасын берди. Иерусалимде жашаган өлкө башчылары булар: Жүйүт аймагынын шаарларында ысрайылдыктар, ыйык кызмат кылуучулар, лебилер, нетиндер, Сулаймандын кулдарынын уулдары ар бири өздөрүнө таандык шаарларда жашашты. Иерусалимде Жүйүттүн уулдары менен Бенжамин уулдары жашап калышты. Жүйүттүн уулдарынан Атая, Атая Узиянын уулу, Узия Захариянын уулу, Захария Амариянын уулу, Амария Шипатиянын уулу, Шипатия Маалалелдин уулу, Маалалел Перес тукумунан. Ошондой эле Маасея, Маасея Барухтун уулу,
Барух Колхозенин уулу, Колхозе Хазаянын уулу, Хазая Адаянын уулу, Адая Жоярыптын уулу, Жоярып Захариянын уулу, Захария Шейланын уулу. Иерусалимде жашаган Перестин бардык уулдары 468 эле. Алар жоокер адамдар болчу. Бенжамин уулдары: Ишая уулу, Итиел уулу, Маасея уулу, Колая уулу, Педая уулу, Жоет уулу, Мешулам уулу Салу. Алардын соңунан Габай, Салай бардыгы болуп 928 адам. Зихри уулу Жоел аларга башчы болду. Ал эми Асенуа уулу Жүйүт шаардын экинчи башчысы болду. Ыйык кызмат кылуучулардан Жоярип уулу Жедая, Жахин жана Кудай үйүндө башчы болгон Серая, ал Хилкиянын уулу. Хилкия Мешуламдын уулу, Мешулам Садоктун уулу, Садок Мерайоттун уулу, Мерайот Акитуптун уулу. Кудайдын үйүндө кызмат кылган алардын бир туугандары 822 болду. Ошондой эле Адая, ал Жерохамдын уулу. Жерохам Пелалиянын уулу, Пелалия Амисийдин уулу, Амисий Захариянын уулу, Захария Пашхурдун уулу, Пашхур Малкиянын уулу. Уруу башчылары болгон анын бир туугандары 242 адам болду. Ошондой эле Амашсай, Амашсай Азариэлдин уулу, Азариэл Аказайдын уулу, Аказай Мешлеймоттун уулу, Мешлеймот Имердин уулу. Алардын бир туугандары 128 эржүрөк аскерлер эле. Аларга Хагедолим уулу Забдиэл башчы болду. Ал эми лебилерден Шимая, Шимая Хашуптун уулу, Хашуп Азрикамдын уулу, Азрикам Хашабиянын уулу, Хашабия Бунинин уулу. Кудай үйүндөгү тышкы иштер боюнча леби башчылардан Шаптай менен Жозабат, Кудайга сыйынаардагы даңктоо ырлардын башкы баштоочусу Матания, ал Миханын уулу, Миха Забдидин уулу, Забди Асаптын уулу. Жана анын бир туугандардын арасында экинчи болгон Бакбукея, ошондой эле Абда, Абда Шамуянын уулу, Шамуя Галалдын уулу, Галал Жедутундун уулу. Ыйык шаардагы бардык лебилер 284 адам болду. Ал эми дарбазачылар Акуб, Талмон жана дарбаза сакчылыгында турган алардын бир туугандары 172 адам. Калган ысрайылдыктар, ыйык кызмат кылуучулар, лебилер жүйүттөрдүн бардык шаарларында ар ким өз энчисине тийген жерде жашап турушту. Ал эми нетиндер Опелде жашашкан. Нетиндердин үстүндө Зиха менен Гишпа турду. Асаптын Кудай үйүндө кызмат кылган ырчы уулдарынын бири Узи Иерусалимде лебилердин башчысы эле. Узи Банинин уулу, Бани Хашабиянын уулу, Хашабия Матаниянын уулу, Матания Миханын уулу. Алар тууралуу падышадан өзгөчө буйрук болуп, ырчылар үчүн күн сайын белгилүү кызмат акы бөлүнгөн. Жүйүт уруусунан Зерак уулдарынан чыккан Мешейзабел уулу Петахия элге тиешелүү ар кандай иштер боюнча падышанын ишенимдүү кишиси болгон. Ал эми айылгыштактарда өз жерлеринде жашаган жүйүт уулдары Кирият Арбада жана ага караштуу айылгыштактарда, Дибондо жана ага караштуу айылгыштактарда, Жекапсеэлде жана ага караштуу айылгыштактарда, Жейшуяда, Моладада, Бейтпалетте, Хатсар-Шуалда, Беершебада жана ага караштуу айылгыштактарда, Сыкылакта, Мехондо жана ага караштуу айылгыштактарда, Эйн-Римондо, Сорада, Жармутта, Заноахта, Адуламда жана аларга караштуу айылгыштактарда, Лакиште жана анын талааларында, Азейкада жана ага караштуу шаарларда жашап турушту. Алар Беершебадан Ином өрөөнүнө чейин жайгашкан. Бенжамин уулдары Гебадан тартып Мукмуста, Айда, Бейтелде жана ага караштуу шаарларда, Анатотто, Нопто, Хананиде, Хатсордо, Рамада, Гитаимде, Хадитте, Себоимде, Небалатта, Лотто, Онодо, Гей Ахашарим өрөөнүндө жашап турушту. Лебилердин Жүйүт менен Бенжамин жерлеринде да турак жайлары болгон. 21 бөлүм. Алар менен коштошкондон кийин кеме менен түзүлө Кос кичи аралына бардык. Эртеси күнү Родос аралына келип, ал жерден Патара шаарына бардык да, Финикияга кете турган кемени таап, ага отуруп жолго чыктык. Кипр аралынын түштүк тарабынан өтүп, Сирияны көздөй багыт алдык да, Тир шаарына келип токтодук. Анткени бул жерден кемедеги жүктү түшүрүшмөк. Ал жерден шакирттерди издеп таап, алар менен 7 күн болдук. Алар рухтун ачып берүүсү боюнча Павылга Иерусалимге барбагын деп айтып жатышты. Бирок бул күндөр өткөндөн кийин биз жолго чыктык. Алардын бардыгы, аялдары, балдары менен бирге бизди шаардын сыртына чейин узатып барышты. Деңиз жээгинде тизе бүгүп сыйындык. Коштошкондон кийин биз кемеге отурдук, алар болсо үйлөрүнө кайтышты.
Тирден Птоломай шаарына келдик. Ошентип биз кеме менен жол жүрүүнү токтоттук. Ал жерде бир туугандарга барып, алар менен бир күн болдук. Эртеси жолго чыгып Кейсарияга келдик да, ал жерден жакшы кабар таратуучу Филипптин үйүнө барып, аныкында калдык. Ал 7 диакондун бири эле. Анын пайгамбарчылык кылган, турмушка чыкпаган 4 кызы бар эле. Биз алардыкында бир нече күн болдук. Ошол күндөрдүн биринде Жүйүт аймагынан Агап деген бир пайгамбар келип, биз отурган бөлмөгө кирди да Павылдын курун алып, өзүнүн кол бутун байлап мындай деди. Ыйык рух мындай дейт: Иерусалимдеги жүйүттөр булгурдун ээсин ушинтип байлап, бутпарастардын колуна салып беришет. Унукканда биз да, ал жердегилер да Павылдан Иерусалимге барбоосун өтүндүк. Бирок ал мындай деди: Бул эмне кылганыңар? Эмнеге ыйлап мени кайгыга салып жатасыңар? Мен Иерусалимде Теңир Иса үчүн туткундалууга гана эмес, өлүүгө да даярмын. Биз аны көндүрө албай койгондон кийин Теңирдин эрки болсун деп унчукпай калдык. Ошол күндөрдөн кийин биз жолго камынып Иерусалимге жол тарттык. Биз менен бирге Кейсариялык бир нече шакирт да жолго чыкты. Алар бизди Кипрлик Мнасондун үйүнө ээрчитип барышты. Мнасон биринчи шакирттерден эле. Иерусалимдеги бир туугандар бизди кубаныч менен кабыл алышты. Эртеси күнү биз Павыл менен бирге Жакупка бардык. Жыйын башчылары да келишти. Алар менен учурашкандан кийин Павыл аларга өзүнүн кызматы аркылуу Кудай бутпарастар арасында эмнелерди кылганы жөнүндө толугу менен айтып берди. Алар анын сөзүн угуп Кудайды даңкташты. Анан ага мындай дешти: Бир тууган, өзүң көрүп тургандай, миңдеген жүйүттөр Исага ишенип калышты. Алардын баары Мусанын мыйзамын кызганчаактык менен коргошот. Алар сен тууралуу ал бутпарастар арасында жашаган бүт жүйүттөрдү, балдарыңарды сүннөткө отургузбагыла, салтты кармабагыла деп Мусанын мыйзамынан четтөөгө үйрөтүп жатат деп угушкан. Эми эмне болот? Эл сенин бул жерге келгениңди угуп сөзсүз чогулат. Ошондуктан биздин айтканыбызды кыл. Биздин арабызда назир болууга убада берген 4 адам бар. Аларды ибадатканага ээрчитип барып, алар менен кошо тазалануу расписинен өт. Алардын чач алдырыш үчүн чалган курмандыктарына кеткен чыгымын сен төлө. Ошондо жүйүттөрдүн баардыгы сен тууралуу уккан сөздөрүнүн туура эмес экендигин, өзүң да мыйзамды сактап жүргөнүңдү билишет. Ал эми бутпарастардын арасынан Исага ишенип калгандарга буркандарга чалынган курмандыкты канды жана кан агызылбаган жан жаныбардын канаттуунун этин жебегиле, ошондой эле ойноштук кылбагыла деп кат жазып берип жибердик. Ошондо Павыл назир болууга убада берген 4 кишини ээрчитип барып, алар менен бирге тазалануу расмисинен өттү. Эртеси күнү ибадатканага кирип, тазалануу күндөрүнүн качан бүтөрүн, качан ар бири үчүн курмандык чалынаарын жарыялады. 7 күндүк тазалануу расмиси аяктап калганда, Асиялык жүйүттөр Павылды ибадатканадан көрүп, бүт элди ага каршы токурушту. Алар аны кармап алып: Исраил эркектери, жардамга келгиле. Мынау киши бардык жерде элибизге, мыйзамыбызга жана ушул ыйык жайга каршы окутуп жүрөт. Атүгүл элиндерди да ибадатканага киргизип, бул ыйык жайды булгады деп кыйкырышты. Анткени алар мындан мурун Павылдын Эфестик Трофим менен шаарда жүргөнүн көрүп, ал аны ибадатканага киргизди деп ойлоп калышкан. Бүт шаар кыймылга келип, ар тараптан эл чогулду. Алар Павылды ибадатканадан сыртка сүйрөп чыгарышты. Ошол замат ибадаткананын эшиктери бекитилди. Алар аны өлтүрмөкчү болуп жатышканда Римдик миңбашыга бүт Иерусалим дүрбөлөңгө түшүп жатат деген кабар жетти. Миңбашы ошол замат аскерлерди жана жүзбашчыларды алып, аларды көздөй жөнөдү. Алар миңбашыны жана аскерлерди көргөндө Павылды урганын токтотушту. Ошондо миңбашы жакын келип, аны кармады да 2 чынжыр менен байлоого буйрук берди. Анан бул ким? Эмне кылды эле деп сурады. Элдин арасынан бирөө бирди айтып, экинчиси дагы бирди айтып кыйкырып жатышты. Ал болсо дүрбөлөңдөн улам кимисиники чын экенин биле албай, аны аскерлер үйүнө алып барууга буйрук берди. Павыл тепкичке жеткенде аскерлер аны көтөрүп чыгууга мажбур болушту. Анткени калың эл кысып, алардын артынан калбай ага өлүм деп кыйкырып келе жатышкан. Павыл аскерлер үйүнө кирип бара жатканда миңбашыдан: "Сага бир нерсе айтсам болобу?" деп сурады. Тиги болсо: "Сен грекче билесиңби? Мындан бир нече күн мурун козголоң чыгарып 4000 кылмышкерди чөлгө алып чыккан мисирлик киши сен эмессиңби?" деди. Павыл болсо: "Мен жүйүтмүн. Киликия дубанынын белгилүү шаарларынын бири Тарстын атуулумун. Мага элге сүйлөгөнгө уруксаат берчи" деди. Ал уруксаат берди. Ошондо тепкичтин үстүндө турган Павыл элге кол менен белги берди. Тынчтанып калышканда аларга еврей тилинде сүйлөй баштады.